Аксы району Жалал Абад областынын алышкы дыйканчылыкка негизделген аймактардын бири. Союз мезгилинде бул район тамекиси менен даңкталган. Райондун аймагында жашаган калктын саны 110 миң, 9 айыл өкмөттөн турат. Республикада биринчи жолу айыл жеринде СПИД темасына кайрылып, айыл элин, жаштарын бул дарттан оолак кармоого аракеттерди жүргүзгөн Аксыда үлгү коомдук бирикмеси бар. Негизги миссиясы болгон айыл чарбасын жана айылды өнүктүрүү багытындагы иштеринде мына бүгүн өткөрүп жаткан Кыргызстан келечеги 2006 ошо айылдарды азыркы күндөгү эң глобалдуу социалдык оору болуп аткан ВИЧ-СПИДтин алдын алууда айылдарды, айыл калкын ВИЧ-СПИДтен коргоодо үлгү коомдук бирикмеси мына жүргүзүп келген иштердин бүгүн жыйынтыгы чыгып атат деп да айтсак болот. Бүгүнкү Кыргызстан келечеги өтүп жаткан Кыргызстан келечеги 2006 бул айыл жаштарын ошо ВИЧ-СПИДке каршы күрөшкө мобилизациялоо же болбосо айыл жаштарынын ВИЧ-СПИД багытындагы билимдерин көтөрүп, алардын ушу дени сак, коопсуз жашоого үндөп жана ошондой дени сак жашоого үйрөтүү багытындагы иштерден болуп саналат. СПИД иммунодефициттин төмөндөп кеткен синдрому, адамдын иммундук системасын талкалаган, дарылоого мүмкүн эмес вирустук оору. Жер планетасында бул дартка чалдыккандардын саны 42 миллион адамды түзөт. Ар бир 14 секундда сайын 16 жаштан 24 жашка чейинки бир адам ВИЧ инспекциясын жугузуп алып, дүйнө жүзү боюнча бир күндө 6 миң адам бул ооруну жугузат. 1996 жылдан тартып Кыргызстанда бул дарт каттала баштаган. 2000 жылы 149 адам болсо, 2006 жылга карата 820 адам бул оору менен ооруп жаткандыгы маалым. Аксыда түзүлгөн үлгү коомдук бирикмеси өткөн жылдын декабрь айында биз СПИДти жеңебиз аттуу республикалык фестивалды башташкан. Жаштар фестивалынын негизги өзөгүн түскөн мына СПИДтен сактануу боюнча Атайын биофермер газетасында антиспид деген бет уюштурганбыз. Мына азыр 3-чү саны уже чыгып атат. Азыр бул ошол антиспид бетинде жалаң ушу жаштардын СПИДтен кантип сактануу керек, СПИДтен сактануунун кандай жолдору бар, ал кандай шарттарда жугат, азыр ушу Кыргызстанда кандай жайылып жатат, анын зыяндуулугу, мына ушундай бир жакшы нерселерди балдарга жеткирип, анан биз обратный байланыш түзүп атабыз да. Ушул жаштар ушул газетадан кандай билим алып атат, кандай ушуларга жеткирип атат. Анан ушул жагдайда алардын пикирлерин алып, анан аны чагылдырып атабыз. Мына азыр ушул мектептерде, ушул үлгү коомдук бирикмеси иштеген мектептерде мына СПИД боюнча билим абдан жогору болгону сезилип атат да. Себеби бизге келген каттарда ушу көп рахмат айткан, алкыш айткан, ушул биз ушундайды мурда билбедик эле, ушуну азыр билип алдык деген ушу жакшы эмелерди, пикирлерди угуп атабыз. Ошону менен эле сүйүү күчү СПИДтен күчтүү деген атайын китепче чыгардык. Аны дагы ушул элге таркатып, жаштарга жеткирип атабыз. Ошону менен бирге эле Кыргызстан жаштары СПИДти жеңет деген атайын футболка чыгардык. Аталган коомдук бирикменин алдында түзүлгөн үлгү Таңшит эстрадалык тобу тарабынан СПИД дарты жана анын алып келген кесепеттери тууралуу ыр түрүндө жана сценкалар аркылуу элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Сахналаштырылган оюнун сценарийин өздөрү жазып, өздөрү аткарып, жалаң гана тарбиялык мааниси бар музыка, бий, ырлар менен коштоп келет. Райондук мектептер аралык тур өткөрүлдү. Анда болсо ушу мектеп командалары райондун биринчилигине жарышып, мына бүгүнкү күнү 3-чү этап Кербенде бул республикалык 7 райондун жанагы мектеп командалары ошо биринчилик үчүн же болбосо глобалдык фонд Кыргызстанда иш жүргүзүп аткан СПИД, туберкулез, малярия боюнча глобалдык фонддун призи, коюп берген призи, компьютер, экинчи орунуна ушу музыкалдык центр караоке, үчүнчү орундарына телевизор, андан кийин DVD-лерине жарыш болуп, булар ошол бүгүн жыйынтыктоочу күн болуп атат. Эми фестивалды өткөрүү менен кандай жыйынтыктарга жетиштик деген суроого же болбосо мунун үлгүнүн миссиясына кандай байланыштырып айтканда, мындайда бул айылды коргоо, айыл калкын коргоодагы үлгүнүн негизги миссияларынан болуп саналат. Жашообуз таза, денибиз так болсун дегендер бул коомдук бирикмеге бичө болушуп, андан сабак алуу менен өздөрү да жашаган аймактарына түшүндүрүү иштерин алып барышат.
Азыр Жалал Абад областынын Аксы, Алабука, Ноолкен, Чаткал райондорунан сырткары республиканын Ош, Баткен, Ысык көл областтарында мүчөлөрү бар. Жаштардын ак сезимин көтөрүү, алардын ошол келечекке, эртеңки күнгө болгон көз карашын өзгөртүү, ошолорду ар тараптан өнүктүрүү болуп эсептелет да. Ошого дагы мындайча айтканда граждандык, укуктук, демократиялык Кыргызстанда ошол өлкө курууга же болбосо коом курууга салым кошуу болгондуктан ошо биз дагы семинарларды ар түрдүү ошол окуучуларга ар түрдүү оюн зоокторду ушул сыяктуу нерселерди өткөрүп келип атабыз да. Анан бизде көбүнчө анан таланттар бар. Жерлерде, айылдарда, аймакта ошол көбүнчө семинарларды өткөрүп атабыз, ошол консультацияларды берип дегенде ошол. Жалаң эле мектеп окуучуларынын арасындабы же башка? Мектеп окуучуларынын арасында негизинен, андан кийин мугалимдер, анан ата-энелер, спортсмендер арасында. СПИДке эң катуу күрөштү биз алып барышыбыз керек. Неге дегенде, Ошто эң көп СПИД менен ооругандар Ошто 380ден ашык. Өзгөн райондо уже 6 катталган. Биздин Кушап айылыбызда уже бир адам көз жумду аламдан. Ошондуктан биз ушул фестивалда жеңишти каалайбыз, жеңебиз деп ойлойбуз. Эми силер мектеп окуучусуңар да. СПИДке каршы деп айтып атпайсыңарбы? СПИД өзү эмне экенин өзүңөр терең түшүнөсүңөрбү? Ооба, СПИД бул синдром приобретенного иммунодефицита человека дейт. Бул деген бул адамдын ичинде иммунитетти неме ошо таза клеткаларны жеп ошо күндөн күнгө жеп барат. Адам бул ВИЧ менен ооруган адам уже 6 жыл, 5 жыл жашашы мүмкүн. Спортсмен адамдар болсо бир 10 жыл, 9 жыл жашашы мүмкүн да. Анан бул ВИЧ СПИД менен ооруган адам ошо катуу уже иммунитет калбайт, ошондуктан катуу ооруп калса же грипптен же тиш оорудан деле адам өлүшү мүмкүн да. Кыргызстандын 3 областында азырынча түштүгүндө Баткен, Ош, Жалал Абад областтарынын 7 районунда мектептерге барып, алгач биринчи турунда мектептер аралык же болбосо ушу мектептеги класстар аралык ушундай конкурстарды уюштуруп, ошо мектептин жааматынын бардыгын, мугалимдер, окуучулардын бардыгын топтоп, аларга оценка көргөзүп, анан аларга мини лекция окуп, адистерди алып барып, анан кийин өздөрүнүн сүрөт тартып, анан оценка аткартып, анан кийин ушул ар түрдүү чыгармачылыктары менен ошо ВИЧ СПИД багытындагы билимдерин, маалыматтарын көтөрүп чоңойтууга жетиштик. СПИД артынан Кыргызстанда 35 адам көз жумган. Каттоого алынгандардын 62-си Жалал Абад областынын тургундары. Коомдук бирикме бул фестивалдын жүрүүсүндө жаштарды өзгөчө мектеп окуучуларын өз аудиториясына тартты. Фестиваль ар бир мектепте жүрүп, окуучулар бул дарт жөнүндө жетиштүү маалымат алышты. Балдарыбызга түшүнүп алышты. Эң биринчи ушул СПИД кайдан жугат, эмнеден жугат, анын түбүктүгү, анын бир табылгас дарысы жок экендигин билишти да балдарчы. Негизи балдардын түшүнүгү аябай кеңири боло баштады. Жалаң гана балдарбы же чоң адамдардын арасында да? Бизде чоң адамдардын арасында бул чексиз, ал чектелбейт балдар деп элечи. Биз бүт ушу Кыргызстан боюнча күрөшүп жатабыз. СПИДтин аябай коркунучтуу жактарын алдын алуу үчүн бул СПИДтин немесин токтотууга аракет кылып атабыз да. Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын жаштары үчүн, анын алдын ала СПИДке эч качан барбоо үчүн күрөшүп жатабыз. Мунун үчүн ошондуктан келгиле жаштар СПИДке ар дайым каршы болойлу, СПИДке жолойлу, анын алдын алуу үчүн ар дайым бар жумушубузду аткарайлы демекчимин. Көлдө бир офис ачып баштаганбыз, бир комната бар кичирээк. СПИД мамилеси, СПИД темасы бул жеке эле Кербенде эмес, бул общереспубликанская проблема болот да. Ошол себептен биз көлдө да ушинтип да иш жүргүзгөнгө дайым даярбыз да. Эгер биздин планыбыз менен баардыгы эметсе, то ушул жайында июньдан баштап уже офис ачып, үлгүдөй болуп жумушубузду иштеп кетебиз да. Демек, айыл халкынын ВИЧ СПИД багытындагы түшүнүгүн кеңейтип,
аларды ошолорго маалыматын жогорулатуудагы ВИЧ-СПИД боюнча күрөштө эң негизги ролду ойнойт. Биз эң Кыргызстандын чет-четинде калып кеткен ал жерлерге газеталар жана маалыматтар жетпеген бурчтарына барып, ал жердеги окуучулардын, ошондой мугалимдер жана ата-энелердин ВИЧ-СПИД багытындагы баягы билимдерин жана маалыматтарын көтөрө алдык. СПИД ал адам өмүрүн кыя турган ажал экендиги түшүнүктүү. Андан сактануу гана керек. Кырдаштарыбыз, агайдикилерибиз, таңдын атышы, акыркы жолу, чоңу бирге тосол деп жетишти. Жүр менен, биз кырдаштарыбыз менен, агайдикилерибиз менен, таңдын атышы, акыркы жолу, чоңу бирге тосол, жүр менен, жүрсүң. Мен бар акыркы. Апакем байкуш, коот гүлдөрдөн жасалган, кучак жеткиз, букет кармап, бир колуна апа көйнөк кийгизип, мени жетелеп, жүрмеден, сен мектепке барып, окуйсуңбу? Окуйсуң не? Оку, мени багасыңбы? Багасың не? Деген сөзү да эсимде. Алгач мектеп басма сынаптарында менин өз апамдай болгон эң биринчи мугалимим келдиңби? Мен сени окутам, сен буюрса Кыргызстанды башкарган улуу инсан болосуң менен деген сөзү так эсимге кетпейт. Анан окуучулук күндөрүм башталды. Өзүм окшош досторум менен туйлаган тайдай секирип, кыздардын чачынан тартып, туйлаган балача артта калды. Анан иш алдыдан балдар тоос түзүп, алгач сигарет, анан арак, вино, анан барып сайнога да кетишип, биз бул балекет сайын болгонубузда өзүбүздүн эмне кылып, эмне койгонубузду билбей да, сезбей да калчу болдук. Жаштарга жалпы элге, окуучуларга чоң тарбиялык мааниси бар экен да. Анан ошону менен бирге эле ушул бир эле СПИД темасын эмес, башка темаларда да алып чыгып, жерлерде көбүрөөк ушундай иштерди, уюштуруу иштерин алып барышты деп ойлоймун. Анан ошону менен бирге бизде ушул уюштурууда ар бир уюмдун жетекчилери чоң маани беришсе, ушуларга жакындан жардам беришсе, мисалы үчүн биздин мектепке айта кетчү нерсе, мектеп администрациясына мен чоң ыраазычылык билдирет элем. Анткени биздин ушул биздин окуучуларыбызды жакындан жардам берип колдоп, ушул жакка жөнөттү. Анан директорубуз Станбековго, бухгалтерибиз Каныбек эжекеге, анан булардын класс жетекчиси бар, Алчынбекова Зулайка деген эжеке, ошол бардык жагынан жардам берип, буларды ушул жакка келишке жардам берип атат да. Айыл жаштары билбеген нерселерди үйрөттү. Ошол жагы бизге чоң таасир берди. Себеби кантип бул оорудан сак болууду окуучуларыбыз эмес, биздин мектептин өзүндө өткөрдү, ушу үлгү таңшитти өздөрү барып. Ата-энелерибизге да жакшынакай түшүнүк берди. Наркоманиядан, алкоголдуктан сак болуу үчүн өтө чоң таасир берди. 30 миңге жакын жаштарды ушул ВИЧ-СПИД багытында бардык ушу уран чакырышып, СПИДти Кыргызстанга жолотпойбуз. СПИД жаштардын душманы дегизип, биз аларды да башын кошуп, ушу күрөшкө үндөй алдык. Үчүнчү мына жааматтар менен иштедик. Мына мектеп жааматтары ушул күрөшкө даяр болуп, өздөрүнүн алдында мектеп клубтары түзүлдү. Мына ушу мени Кыргызстан келечегин өткөрүп атканда 10дон ашык мектепте үлгүнүн ден соолук клубтарын түзүп, ушу ал жерде ВИЧ-СПИД боюнча брошюраларды, китептерди, маалыматтарды жана ошо мектептерде тренерлерди даярдап, туруктуу ошол жерде ВИЧ-СПИДтин алдын алуу боюнча иш жүргүзө ала турган ошондой иштерди, программаларды жүргүзө алдык. Фестиваль өзүнүн жыйынтыгын чыгарды. Анын жүрүшүндө
Глобалдуу фонддун өкүлдөрү жана Кыргыз Республикасынын премьер-министринин аппаратындагы ВИЧ-СПИД тартын координациялоо секторунун адистери да катышып, элет жаштарынын бул дарт боюнча маалыматынын тереңдигине, андан сактануунун жолун издеп, таза жашоого жасаган далалатына баа берди. Дүйнө жүзүнчө эң мына коркунучтуу илдет болгон бул СПИД оорусу болуп атат. Ошо СПИД оорусун алдын алуу боюнча мынакей ушул Ак Суу районунда үлгү коомдук предприятие ушул жашагандар чоң эме жүргүзүп атат иштерди. Үгүт, мамкен билим берүү, түшүндүрүүчү жүргүзүп атат. Чындыгында мамкен чоң шаарларда уже жайылып калды. Айыл жерлеринде келиштин алдын алып атат да, келтирбестин алдын алып болуп атат. Чындыгында мамкен айыл жаштары СПИДтен сактануштун көп жолдорун билишпейт. СПИДтин жугуу жолдорун ошон үчүн ушул коомдук предприятие тарабынан аны кантип сактаныш керек, анын алдын кантип алыш керек. Ушул жөнүндө мекен чоң проблемаларды коюп, жаштардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүп атат. Ошондон эле ушул мисалы үчүн быйылкы күн өткөрүп аткан Кыргызстан келечеги 2006 фестивалында бүт ушул мекен райондорго барып митингдер өткөрүп келди. Бул мекен багы жөнөкөй гана ОДК аткарып атат, ал жерде мекен көрсөтүп беришти. Өтөдө ошол жерде мекен айыл жаштарда көптөгөн чүйүктөр алды деп ойлойм. Себеби мекен СПИД оорусу мисалы үчүн биз Нокен районунда да уже келип калды, уже ооругандар бар. Жалал Абадта бар, Ошто бар, мекен ушундай чоң болуп атат. Бул эгерде ушуну токтотуп албасак, келечекте мекен бир 10 жылдан кийин биздин жерибизде көптөгөн адамдар ооруп калышы мүмкүн да. Ошол себептен мекен ушундай азыртан астын алыш иштери жүрүш керек болуп атат. Мына бизде мен коомдук бирикмемде бир 15 мүчө бар. Ошо 15 мүчө бүт мектептерге айыл жаштарына барып түшүндүрүп берип атышат. Кантип сактаныш керек, кантип коопсуздук эме алыш керек, алдын алыш керек. Ушул иштер жүргүзүп атабыз азыркы күндө. Дагы бир жыйынтык мына үлгү такшалып, мына дагы бир студенттердин арасында мына Жалал Абадта Ош мамлекеттик университетинде, Жалал Абад мамлекеттик университетинде студенттин арасында ушундай СПИДке каршыбыз деген ушундай концерттерди бергенибизде студенттер дагы, мугалимдер, ошол жердеги профессорлор жана эмнелер жогорку окуу жайынын окутуучулар жамааты дагы жакшы кабыл алып, эмки жылы ушул Кыргызстан келечеги 2007-де студенттердин арасында өткөрбөйсүңөрбү? Бул студенттерге да керек, өтө зарыл экен деп туруп ушундай биз талаптарды нелерди уктук. Калыстар берген калыспаганын негизинде Ала Бука районунун Жуманазаров атындагы орто мектебинин окуучуларынын тобу баш байгени ээлешти. Ак Суу районундагы лицей мектеби, Чаткал, Баткан аймагынан келген командалардын ийгилиги да жакшы болду. Аракечтик боюнча, мунун ичинде наркомандык боюнча, ВИЧ-СПИДтин алдын алуу боюнча калктын түшүндүгүн кеңейткен пайдалуу концерттер экен. Булар үгүт насаатка, тарбиялык не берет деп туруп, көпчүлүк кыргызстандык нелер бизди кабыл алды. Буюрса бул иштерди кеңейтип, мына бүгүн биздин эмнебизге фестивалдын жыйынтыктоочуларына келген Ысык-Көл, Чүйлүк мына азыр окуучулар жана мугалимдер катышып атышат. Алардын жеринде дагы буюрса кийинки жылдары бул фестивалды улантып бермекчибиз. Коомдук бирикмеге мүчө болууну каалаган Чүй, Талас жана Нарын областтарынын жаштары ушул жылдын сентябрь айында боло турган фестивалга даярдык көрүп келет. Биздин негизги кааларыбыз жана негизги максатыбыз Кыргызстанда бир дагы жаш инсан, бир дагы адам, бир дагы айыл, бир дагы жамаат ушу ВИЧ-СПИД деген оору кирип, бул мите ушул жаштардын канына кирип, бир дагы жаштын өмүрүн алып, же болбосо Кыргызстанга кол салбасын, Кыргызстандан кетсин деген максатта буюрса мындан арда иш жүргүзө бермекчибиз, жамааттардын, жаштардын башын кошо бермекчибиз.